Мейірімдүү жана ырайымдуу жараткан Аллах Субхану ва Тааланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, урматтуу мекендаштар жана мусулман диндеш бир туугандар. Урматтуу туугандар, эсиңиздерде болсо өткөн жумада биздин парламентте муфтият кызматкерлери менен болгон окуяны сиздерге бөлүшөйүн деп чечтим жана ошол жерде ошо парламентте элге тонна убаданы айтып барган, ишендирип барган, тонна лапшаны кулагына илип барган биздин депутаттарыбыз бар. Ошол депутаттарыбыз биздин элибиздин жашоон жакшыртат, мыйзамдарын жеңилдетет, элге ылайыктуу бир мыйзамдарды иштеп берет деп биз эл, карапайым эл добуш берип шайлаганбыз. Ошолордун арасында Тоң районунан шайланып барган Арсланбек Малиев деген бир депутат бар. Ушул депутат бир карасаң аялдардын жолугун азылат, бир карасаң эркектердин сакалын азылат, бир карасаң тоодон сүйлөйт, бир карасаң жоодон сүйлөгөн бир балким ден соолугу начардыр, балким чет мамлекеттин шефтери мына ушинтип сүйлөп, аларга ушундай позицияны билдирип турсаң, сага мондай сыйлыктарды берип турабыз деп убада кылган, билбейм, иши кыза кыргызмын деген сөз менен түбүндө чоң бир элди экиге бөлгөн бир маселени көтөрүп жүрөт дайым. Айтайын деген урматтуу көрөрмандар, муфтият кызматкерлери ошол жерде адал тамак аш боюнча бир маселени көтөрүп барган эле, ошол маселеге ошол жерде парламентте туруп, билбейм, Тоң району ушул адамды кайсы акыбалына, кайсы абалына карап, кайсы сүрөтүнө карап, кайсы жүзүнө карап шайладыңар, мен мындай таң калам да. Же эл ушунчалык караңгы болуп калганбы? Сөзсүз түрдө бул парламентке барып аткан, бийликке барып аткан жетекчилердин ар бирин биринчи орунда адамдык сыпатын, ал эми экинчиси дини, ата бабасынан карманып келип аткан, ата бабасынан аманат болуп келип аткан, кылымдар бою ушул дин менен жашап келип аткан, өзү жаназасын окуп аткан, төрөзө азан айтып аткан, үйлөнсө нике окутуп аткан ушул динибизди кандай карманат деп мындай добуш беришибиз керек экен да. Болбосо булар жөн эле тонна лапшаны кулакка илеткенде келип алып парламентте каалагандай мыйзамды калчап, каалагандай шефтердин айтканын кылып, өзү бир коробканын ичиндеги жөжөдөй болуп жүрүшөт булар. Анан ошол жерден чыгып алып, кээ бирлери биздин ата бабасынан калган аманат болгон динге, сакалга, жоолукка азылгандарына кээде таң каласың да. Ошол депутаттардын арасынан Арсланбек Малиев деген депутат биздин муфтият кызматкерлери адал тамак аш боюнча бир маселени көтөрүп барганда, ошол жерден аларды бир жаш баладан бетер бир жетим балага окшотуп, каалагандай кагып силкип, каалагандай бир маданиятсыздыгын көрсөтүп ошол жерде жанагы мыйзамды талкуулашып атат. Мынакей. Арсланбек Касымакынович, мен Азирет муфтийнин орун басары Абибулла ажы. Кимдин? Арам, адал дегенде, арам дегени бул аны колдонууга тыюу салынган нерсени айтылат. Ал эми адал болсо анга тыюу салынбаган нерселер айтылат. Бул албетте адам жатынын биринчиден ден соолугуна, руханиятына дагы пайда зыян болуусу көңүлгө алынган. Негизинен ушундай. Анан арам деген неме, адал, халал деген арабча сөз bizde адал деген термин айтылып келет. Түшүнбөдүм, сиздин түшүнүктүү азыр. Адал арам маселесин айтып түшүндүрүп, халал бул арабча сөз, адал деген кыргызча бир термин менен айтылат деп жөнөкөй карапайым тилде сүйлөп түшүндүрүп атса, мен түшүнбөдүм дейт. Мен түшүнбөдүм, сиз айтып аткан нерсени мен түшүнбөдүм дейт. Албетте бул маселени түшүнүш үчүн могу жерде бир аз болсо дагы Кудайдан коркуу деген сезим болуш керек. Бул теңирчилерде андай нерсе жок, туугандар. Булар болгон отко сыйыныш керек, шаманизмге алып барыш керек, бизди бир 10 кылым артка сүдүрүп кетиш керек. Булардын максаты ушул, туугандар. Мен бул адамга депутат болобу, министр болобу, ким болбосун да,
Кыргызстандын жараны bir блогер катары динине ишенген, мыйзамын сыйлаган, мамлекетин сыйлаган, жетекчилерин сыйлаган bir блогер катары или бой убакта жооп бергенге даярмын ушундай адамдарга. Биз шарият көз карашы тарабынан айттык. Biz светтик өлкөбүз. Кайсы шариятты айтып атасыз? Манакей. Биз шарият көз карашынан ушундай адал арамды ушундай деп түшүндүрүп атса, адал арам маселесин түшүндүрүп атса, шарият көз карашынан деп. Сиз кайсы шариятты айтып атасыз? Биз светтик өлкөбүз, кайсы шариятты айтып атасыз дейт. Мамлекетиң миллион жолу светтик болгону менен, элибиз Кудайга шүгүр 90% ата бабасы карманып келип аткан дин менен, ислам менен жашап келип атат. Бул ислам Аллахтыкы, муфтияттыкы эмес. Же bir алымдыкы эмес, бул жараткан сиз менен мени жараткан. Могу шаманизмге, теңирчиликке үндөгөндөрдү, башка bir уюмдарга кирип алып, адамдарды туура эмес жака үгүттөп аткан надандарды дагы жараткан Аллахтын дини бул, Аллахтын мыйзамы. Муну токтотомун, антемин, буларды кысамын, сакалчандарды, жолчандар дегендер кечирип койгула. Мен Кудаймын деген фараон дагы өткөн. Фараон дагы өткөн бул дүйнөдөн. Кор болуп өткөндө дагы. Ушунун шериги арстан алай эмне болуп өлдү? Тилинин азабынан каза болду. Тилинин азабынан ошо бир мыйзам чегинде жазага тартылды, ошол жерден өзүн өзү азып өлдү дейт. Эми ошол өлгөн адамда, ошол адамга биздин ислам динибизде жаназа окулат туугандар. Биздин ата бабабыз карманып келген ислам динде жаназа окулат. Теңирчи болсо дагы жаназа окуп койгула деп суранды. Эч бир молдо бар окубай койду. Эртең могу ошогондор өлсө кандай болот туугандар? Ушуну ойлоп атабызбы? Ушундай туура эмес жолго үгүттөгөндөр эртең өлүмдү ойлоп койбойлубу жок дегенде? Өлүм калазак калабазак келе турган нерсе го баарыбызга. Мынакей. Ошо светтик өлкө кылып отуруп, кыздарың көчөгө чыгып бүттү. Светтик өлкө кылып отуруп, эркектериң эрге тийип атат. Мына ошолорго карабайсыңарбы? Кеттин деңгээлге чыгарып атабыз. Мисалы жанакы кафе ресторандарда халал деп жазып атпайбы? Байке, ошол жака барып жегенде, Жок, сиз мындай халал деген сөз жок кыргыз тилинде. Адал. Бардык кыргыздар отурасыздар, так? Адал деген. Эмне үчүн силер эме арапташып кетип атасыздар бу жерде? Жок, андай эмес. Мынакей. Тамак аш маселесин, адал арам маселесин айтып атса, бул айтып атат. Силер дейт, эмнеге халал деген сөздү кошуп атасыңар дейт. Эмнеге силер арапташып кетип атасыңар дейт. Эркектериң эрге тийип, америкалашып кетип атса, неге ошолорго мыйзам чыгарып токтотуп койбойсуңар? Арсланбек Малиев Тоң районунан элдин добушун алып келгес. Элге тонна убаданы берип келгес. Эмнеге биз мусулмандар арапташып атканы экенбиз? Бирок сиз арапташпай эле светтик адам экенсиз. Бир атеисттик деңгээлде жашайт экенсиз. Диниңиз кайсы экенин да билбейт окшойсуз бул турушуңузда. Бирок эмнеге биз арапташып, арамдан качып атабыз, ата-энеге кызмат кылып атабыз, элибизге кызмат кылып атабыз, жамандыкты көрсөк колубуз менен токтотуп атабыз, сөзүбүз менен кайтарып атабыз, жакшылыкты бөлүшүп атабыз. Силер эмнеге арапташып кетип атасыңар дейсиңер дагы, силер эмнеге ушунчалык патриот кыргыз экенсиңер, жок дегенде эрге тийип аткан кыргыз эркектерин токтотуп койбойсуңарбы, голубойлорду, гейлерди? Лесбиянка болуп жүргөн кыздарыңарды токтотуп койбойсуңарбы, ушунчалык улутчул патриот экенсиңер? Кулибада турган сойкуканаларды жабып койбойсуңарбы? Мына кече жаңылыктардан чыкты. Мемин деген атка минерлерди камсыздап жүргөн сойкулардын жетекчисиңер армады. Сойкуканалар аныкталды. Мына ошолорду токтотуп койбойсуңарбы? Ушунчалык мындай эркек экенсиңер, намызыңар бар экен, кыргызга күйөт экенсиңер, мейли динди бир 99-очередке коюп коелу. Ушунчалык патриот экенбиз көрсөтпөйлү. Колуңарда турат го парламенттеги мыйзамдарды иштеп чыгуу бир аракетин кылбайсыңарбы? Ушундай бузукулуктарга жол бербестен токтотпойлу. Кана күйгөнүңөрдү көрөйлү. Жок, кечиресиңер, силер андай кыла албайсыңар. Ал бузукулуктарга
биздин ушул коомубуздун мамлекетибиз светтик болгонуна карабай, элибиз, коомубуз ата бабабыздын карманган мусулман динде жашап келгендиги үчүн сойкулук кылган харам. Ата энеңе кызмат кыл, ата энеңе уф деп караба, туугандарың менен жакшы бол, кошунаң менен жакшы бол, элиң менен жакшы бол, жакшылыкты бөлүш, жамандыктан кайтар, мусорду көчөгө таштаба, таза жүр, таза тамак же, адал тамак же, арам тамак жебе, ден соолугуңа зыян, эртерээк өлүп каласың, Кудайдан корк деп, мына биз мусулман блогерлер, Кыргыздын бир жупуну, бир уулу биз айтабыз, аны силер айта албайсыңар. Бул сөзүң карап. Осы сакал койбойт. Негизи деп атам да, бул халал кебетеге алып келип атасыздар эми. Сакал койбойт дейт. Кыргызда атасынан мурда сакал койбойт дейт. Маназ атабызды карагылачы. Сакалы. Курманбек Баатырыбызды карагылачы сакалы. Саякбай атабызды карагылачы сакалы. Кыргыздын бардык бир аттуу баштууларынын сакалы жогу көргөн эмесмин. Баарынын сакалы бар. Мамлекетибизге салым кошкон ар бир баатырларыбыздын сакалын карагыла. Күрөшчүлөрүбүз, спортсмендерибиз, мына ушулардын да баары сакал бар. Сакал бул эркектин көркү. Бул сакал фарз эмес, сүннөт, пайгамбарыбыздын сүннөтү. Бирок эркек адамга сакал чыкса, бардыгы кое берет аны. Сакал, жолук маселесине силер, урматтуу депутаттар, кийлигишпей эле койгулачы. Бул элдин эрки. Элдин эрки сөз эркиндиги, жеке адам эркиндиги, каласа калпак кийет, каласа кепка кийет, каласа американский кийинет, каласа кыргызча кийинет. Дин эркиндиги. Ушул үч нерсеге тийишпеш керек туугандар. Ушул үч нерсеге тийишпеш керек. Ким болбосун. Мына ошондо биздин мамлекетибизде жакшылыктар болот. Ошондон урматтуу туугандар, мен сиздерге айтат элем, урматтуу көрөрмандар, мына ушундай депутаттарды шайлоодон мурда сөзсүз түрдө ушул ата бабабыздын салтына, динине, элине кандай күйөт, мына ошонуна карап, ыйманына карап шайлагыла жайланайындар. Мына ушундайларды шайлап алып, мына эми жүрөзүңөр. Мен Тоң районуна айтат элем, Тоң районунун элине, ушул депутатыңардын мандатын кайра алдыргыла. Керек эмес. Бизге мындай депутаттардын кереги жок. Ансыз деле ушундайлардын кесепетинен биздин мамлекетибиздин иштери артка тартылып атат. Мен ушуну ачык эле айткым келди туугандар. Дайым китептей ачыкпыз. Эгер коомубузда бир жамандык болбосо, аны сиздер менен бөлүшүп, ушунун жакшы жагы мындай болот эле деп айтканга даярбыз. Жакшылык болбосо, жетекчилерибиздин жакшы иштерин дагы мондай жакшы иштерди кылып атат деп биз аны да бөлүшкөнгө даярбыз. Урматтуу көрөрмандар, урматтуу замандаштар, биздин президентибиз дагы, жетекчилерибиз да Кудайга шүгүр, жараткан Кудайыбыздын динин карманган, ислам динин карманган, ыйманы бекем, Кудайдан корккон жетекчилер деп биз ишенгенбиз. Жана ошолорго добуш бергенбиз туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу көрөрмандар, ушул ошол депутаттарды ушинтип динибизге, ата бабабыздын карманган жолубузга каршылык кылса, сөзсүз түрдө добушун мандатын кайтарып алганга кол топтоп аракетиңиздерди кылыңыздар. Бизге мындай депутаттардын кереги жок, баарынан жок. Ушундай туугандар.